Саламатсыздарбы, Ош Бирим медиада күндүн негизги ирелген жаңылыктар түрмөгү. Студияда мен Гүлзина Абдирашит кызы. Бул чыгарылышта өлкөдө 2015-жылдан бери жеке жактардын депозити 3 эсе өстү. Кыргызстан менен Казакстандын товар жүгүртүү көлөмү 17,8%га өстү. Аңчылыктан түшкөн каражаттын 35% жергиликтүү бюджетке кетет. Бишкекте Үлпөт тою кортежине 74 000 сом айып салынды. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк. Эки миң жыйырма биринчи жылга карата өлкөдөгү коммерциялык банктардын депозиттик базасынын жалпы көлөмү 242,9 миллиард сомго жетти. Бул 2015 жылга салыштырмалуу жеке жактардыкы 16,7%га, юридикалык тараптарга 56,6%га өскөнүн көрсөтүп турат. 2015 жылдан баштап республикада депозитти жайылтуу саясаты колго алынып келсе, ошол учурда жеке жактардын банктардагы депозити 35 миллиард сом болгон. Быйыл январь айында бул көрсөткүч 110 миллиард сомдон ашкан. Адис айлык алары менен эле кайсыл бир пайызы дароо депозитке которулуп кала турган ыкманы колдонуу менен жарандар өз чыгымдарын көзөмөлдөй аларын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров 27 октябрда Борбор Азия плюс Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жыйынына катышат. Анын алкагында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушуу өткөрдү. Сүйлөшүү учурунда Токаев биргелешкен күч аракеттердин арасында өнөктөштүк мындан да ары да ыраттуу өнүгө берерине ишенимин билдирген. Президенттин айтымында соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө эки тарапты тең кызыктырган кызматташуу жигердүү өнүгүп жатат. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү жогорулап, ушул тапта ал 2021 жылга салыштырмалуу 17,8%га өстү. Мындан тышкары маданий гуманитардык байланыштар да жакшы багытта өнүгүп жатканын айтты. Ушул күндөрү Казакстанда Кыргызстандын маданият күндөрү өтүүдө. Аңчылыктан түшкөн каражаттын 35% жергиликтүү, калганы республикалык бюджетке түшөт. Бул тууралуу Адис Мазиев билдирди. Баткен Ош облустарында канаттууларга гана аңчылык кылууга уруксат берилип, аталган аймакта калган жаныбарларды атууга чектөө коюлган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги 2021 жылдын 15 ноябрында токтом кабыл алган. Ага ылайык өлкөдө аңчылык сезону 13 августта баштап жүрүүдө. 2015 жылы аңчылык кылуу эрежеси бекитилген. Кен байлыктар менен биотүрдүүлүк өлкөнүн ири байлыгы болуп саналат. Бишкектин кайгылуу милициясы Үлпөт той кортежиндеги автоунаалардын айдоочуларына 74 000 сом айып салды. Ага ылайык жол эрежесин бузган 6 автоунаа айып корого токтотулган. Буга чейин социалдык тармакта Үлпөт той кортежинин видеосу пайда болгон. Анда айрым машиналар терезесин мыйзамсыз караңгылатып алышкан. Кайгылуу милициясы соцтармак колдонуучулары аларга чара көрүүнү суранып кайрылганын кошумчалады. Маалым болгондой, айдоочулар жасалма номер колдонуп бейбаштыкта кылышкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен Астана шаарына барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Белгилүү болгондой, ал КМШ өлкө башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышты. Ошондой эле премьер-министрлер коңшу өлкөнүн президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушмакчы. 4-9 ноябрь күндөрү Бишкекте Кыргызстандагы Петербург жолугушуулары аттуу комплекстүү иш-чаралар өткөрүлөт. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Аны Санкт-Петербург шаарынын тышкы байланыштар комитети Бишкек менен бир тууган шаар мамилелеринин алкагында өткөрмөкчү. 4 ноябрда Улуттук тарых музейинде «Взывай же чаши к памяти моей. Медаль за оборону Ленинграда» сүрөт көргөзмөсүнүн ачылышы болот. Андан соң «Трамвай идет на фронт» жана блокадный футбол даректүү тасмалары көрсөтүлөт. Ошол эле күнү саат 18:30 Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда россиялык Морошка тоунун концерти тартууланат.
Кыргызстанда мектеп директорлоруна сынактын 3-чү айлампасы башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Сынактын 3-чү айлампасына катышуу үчүн талапкерлер документтерди 14 ноябрга чейин жөнөтүшү керек. Эгер талапкер документтерди өз убагында тапшырбай же толук бербесе, сынакка катыша албай калат. Облустар боюнча ваканттык орундардын саны: Ысык Көл облусу 17, Нарын облусу 10, Чүй облусу 59, Талас облусу 14, Жалал Абад облусу 105, Ош облусу 101. Бишкек, Ош шаарларында жана Баткен облусунда конкурстун 3-чү айлампасы качан өтөрү азырынча белгисиз. Бул күндүн эң маанилүү деген жаңылыктары болду. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.